8 март эл аралык аялдар күнү. Жыл сайын аялдардын тең укуктуулукка жана эркиндикке умтулуусунда биримдиктин, күчтүн жана амбициялардын күнү катары белгиленет. Бул күн аялдардын жетишкендиктерин майрамдаган гана күн эмес, аялдардын укуктарын сактоонун маанилүүлүгүн эске сала турган күн. Ардактуу, ажарлуу айымдар, сиздерди аялдардын эл аралык күнү менен чын билимден куттуктайм. Бул майрам жаздын алгачкы күндөрү белгиленип жаткандыгы да өзгөчө мааниге ээ экендигин баамдасак болот. Себеби аял заты гүлдөй назик, кулпунган, таңкы шүйдүрүм сыяктуу керемет жан эмеспи. Аял заты эзелтеден үй бүлө очогунун сактоочусу, коомдун күзгүсү, улуттун намысы экендиги калетсиз. Асылзаада айымдар жөнүндө сөз болгондо Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жаралуу тарыхына кайрылуу абзел. Кыргыз кыздары билим алган алгачкы педучилищадан баштап Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер институту университет болуп кайра уюшулганга чейинки мезгилде жалаң айымдар жетектеп келген. 1992 жылдан тартып окуу жайын башкаруу ишине мырзалар да тартыла баштаган. Ошол жетекчилердин баары университеттин материалдык техникалык базасын чыңдоого, окутуунун жаңы технологияларын киргизүүгө, анын кадрдык курамын сапаттык жактан жаңылоого зор салым кошушкан. Алар илимий чөйрөдө атак аброю бийик, алыскы жакынкы өлкөлөргө таанымал окумуштуулар катары белгилүү инсандар. Тарых илимдеринин доктору профессор Жанетта Татыбекова, философия илимдеринин доктору профессор Рахат Ачылова, экономика илимдеринин кандидаты Күлипа Токтомамбетова, тарых илимдеринин кандидаты Нарпаша Абдуазизова, география илимдеринин кандидаты Жумагүл Мусаева, биринчи директор Акима Жолдошовалар сыяктуу эле учурда университеттин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү да компетенттүү педагог адис катары республиканын билим берүү системасын түптөөдө жана өнүктүрүүдө зор салым кошуп келишет. Бүгүнкү күндө университетте эмгектенип жана билим алып жаткан жалпы аял затына чың ден соолук жана ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Университеттин ректору көрүнүктүү окумуштуу жана жетекчи гана эмес, университеттин бүтүрүүчүсү экендигин эске ала турган болсок, ийгиликтери жана жетишкендиктери баарыбызды шыктандырат жана биздин университет кыялдар ишке ашып жаткан билим ордосу экенин тастыктайт. Эл аралык аялдар күнүнүн урматына илим билимге кошкон салымы зор илимдин докторлорунун, профессорлордун, көрүнүктүү айымдардын ийгиликтерин белгилегибиз келет. Розетта Айтматова, коомдук ишмер, Кыргызстандын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, физика-математика илимдеринин кандидаты, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу бүтүрүүчүсү, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын төрайымы. Бул окуу жайына келиш мага абдан жагымдуу, кээде сагынып калам. Албетте мугалимдердин иши бул абдан биздин өлкө үчүн дегеле эл үчүн абдан маанилүү. Анткени мугалимдер келечек муунду даярдашат, келечекте мамлекетти түзө турган, мамлекетте иштей турган адистерди даярдашат. Ошо мугалимдер кимди даярдаса, ошого жараша коом болот. Жаңыл Жумалиева, психология илимдеринин кандидаты, психология кафедрасынын профессору. Мектепке чейинки балдардын психикалык өнүгүү динамикасына басым жасоо менен изилдөө жүргүзгөн алдыңкы психологдордун бири. 70тен ашык илимий методикалык макалалар, окуу китептери. Алардын экөөсү республиканын билим берүү жана маданият министрлигинин мөөрү менен басылып чыккан, жарык көргөн. Биз кичинекей окутуучудан ошо профессордук деңгээлге чейин жетиш бул эмгек. Бардык учурда адамдын ички эмеси, кызыгуусу, умтулуусу, изденүүсү, иштөөсү зарыл. Эмгексиз эч нерсеге жетүүгө болбойт. Эркинбүбү Токсонбаева, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору, 50ден ашык илимий макалалардын автору.
педагогика боюнча окуу китептеринин автору. Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин деканы болуп, 20 жыл эмгектенген. Биздин студенттер мугалим, жөн эле мугалим, музыка боюнча мугалим, визо боюнча мугалим. Но биз ошол деңгээлге жеткизгенге, профессионализмге жеткизгенге аракет кылып, биздин ошо методисттер кыйын. Негизи эле мен айткым келет, ошол биздин университетте, биздин окуу жайда методисттер башынан эле кыйын болчу. Нуржан Сартбекова, педагогика илимдеринин доктору, профессор, 150ден ашык илимий жана окуу методикалык эмгектердин автору. Ринц, Скопс жана эл аралык илимий конференциялардын басылмаларында жарыяланган. Аял затка бул турмушта татаалдыктар болот экен. Илимпоздун теориясы менен алганда педагогика илиминде айтылат, инсандын калыптанышы үчүн бир нече факторлор өтө маанилүү жана ролду зор ойнойт депчи. Ошол эң биринчи фактору биринчи билим алуу. Ошо бала чагыман англис тилин жакшы көрүп калып деп атпаймынбы? Ошону өркүндөтүп өстүргүм келди. Айчүрөк Калдыбаева, туңгуч педагогика илимдеринин доктору, профессор, 32 илимдин кандидатын даярдаган. 200дөн ашык эмгектери, анын ичинен Скопс 5, Ринц 56 4 монографиясы, 4 окуу китеби, 16 окуу куралы жарык көргөн. Азыркы күндө мен өзүмдүн кандайдыр бир ушу дүйнөдөгү вазифамды аткардым деп ойлойм. Мен бүгүнкү күндө бул мактаныч эмес, 33 кандидатты даярдап койдум. Кээ бирде өзүм деле мындай бир коркуп кетем, кантип ушуларды даярдадым экен деп. Булардын ар бирине убакыт керек, булардын ар бири менен иштеш керек. Ушул университетти жанымдай сүйөм. Чынарбүбү Тулеева, филология илимдеринин доктору, профессор, 70ден ашык илимий макалалардын жана 2 монографиянын автору. Диссертациялык изилдөөлөрдүн жетекчиси боюнча директор. Көркөм адабий чыгармаларынын котормочусу, стипендианты. Билим тармагында, илим тармагында көбүнчө эле аялдар иштейт экен. Азыр биздин бир кезде бул кыргыз кыз келиндер институту болгондуктан аялдар, келиндер, кыздар окучу эле анага учурда көпчүлүк эле ошол дагы эле ошо кыз келиндер иштеп атат. Анан ушуну пайдаланып 8 март байрамы менен куттуктагым келет. Аялдарга жакшынакай маанайга тилегим келет. Ийгилик каалагым келет. Үй бүлөсүндө, иштеринде деги эле аялдык заттын жумушу абдан көп. Ошонун баардыгына жетишип, ден соолукта болуп, ийгиликтерди каалайт элем. Коңуржан Төрөгелдиева, педагогика илимдеринин доктору, профессор, математика жана аны окутуу технологиясы кафедрасынын башчысы, диссертациялык кеңештин мүчөсү, 11 жактаган диссертациялардын илимий жетекчиси, 200дөн ашык илимий эмгектин автору. 12 окуу китептерин жаздым. Баягы кыргызча кыргыз группаларга сабак берүүгө, кыргыз группаларга сабак берилип, кыргыз адабияттар, окуу адабияттары жетишпегендиктен ошол окуу китептерин жазууга туура келди. Назира Курбанова, тарых илимдеринин доктору, профессор. 2018 жылдагы илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Кыргызстандын тарыхы жана дин маданиятынын тарыхы программасы боюнча 7 илимдин кандидатын. Ошондой эле педагогика боюнча 30дан ашык магистрлердин жетекчиси. 100дөн ашык макаланын жана 9 монографиянын, 10дон ашык окуу усулдук колдонмолордун автору. Биринчи формула ийгиликке жетүү үчүн бул сүйүү. Сен эгерде өзүңдү, кесибиңди сүйсөң, это үй бүлөдөгү сүйүүдөй. Сен башка кемчиликтерди байкабайсың. Тентек балдарды, аудиториянын сулугун, айлыгыңды аздыгын. Сен канчалык өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, ошончолук сага кайтат жакшылыктар, ийгиликтер. Бул биринчи. Экинчи, бул эмгектениш керек. Эгерде сен ийгиликтүү болгуң келсе, анда сен башкалар менен салыштырмалуу 5 эсе көбүрөөк эмгектенишиң керек. Китепти 5 эсе көбүрөөк окушуң керек. Конференцияларга катышыш керек, стартапка катышыш керек, проекттерди иштеш керек. Ошондо ийгилик өзү сени табат. Аида Эгембердиева,
филология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Чыңгыз Айтматов атындагы Жаштар сыйлыгынын лауреаты. 2016 жылдан бери Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору. Издеткен жарык, Шүйдүрүм, Белгисиз жомок, Үнсүз кайрыктар, Аян, Оомат аттуу ыр китептеринин автору. Бул окуу жайдын докторанты болчумун. 2012 жылы азыркы академик Осмон Акун Ибраимовдун жетекчилиги астында Кыргыз аялдар поэзиясы, көркөм табияты, тарыхый өнүгүшү, идеялык стилдик өзгөчөлүктөр деген темада докторлук ишимди коргогом. Ал эми профессордун милдетин аткаруучу катары бул жерде иштеп атканыма быйыл 8 окуу жыл болуп атат. Ушу 8 окуу жылдын ичинде бир 9 китеп чыгарган экем. Окуу жай мен үчүн абдан ак жолдой болду десем болот. Светлана Апышева, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Орус тилин жана адабиятын окутуунун теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы. 60тан ашык илимий макалалардын автору. Труд педагога очень сложный труд. Это вот надо отдать все силы, свои возможности именно преподаванию для студентов, чтобы было интересно учиться. И мы студентов готовим, хороших специалистов. Мы стараемся разрабатывать новейшие учебные программы с использованием интерактивных методов обучения. Благо сейчас у нас век информатизации, компьютерных технологий, поэтому в этом отношении нам, педагогам, становится намного легче. Чынара Кулекова, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен колледж катары жалпы атайын кесиптик билим берүү ачылышына активдүү катышкан. 40тан ашык илимий, окуу методикалык эмгектери, анын ичинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан тастыкталган «Экономика организации» окуу китеби жарык көргөн. На современном этапе я работаю в колледже и очень горжусь тем, что занимаюсь любимым для меня делом, даю знания, воспитываю новое подрастающее поколение, будущее нашей республики. Если каждый человек будет стремиться к возвышенному, если каждый человек будет думать о том, что нужно добиваться успеха не только для себя, но и для окружающих, прежде всего, конечно же, для расцвета нашей родной страны. Абдалиева Гүлзада, тарых илимдеринин кандидаты. 1998 жылдан бери Магрифа Рахимова атындагы Кошумча кесиптик билим берүү институтунда доцент болуп эмгектенет. Авторлаш 2 монография. Бир монографиясы түрк тилинде басмадан басылып чыккан. Илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгында англис түрк тилинде жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде иштегениме 20 жылдан ашып калды. 20 жылдын ичинде абдан көптөгөн жетишкендиктерге жетиштим. Ал жетишкендиктердин бири деп ушул университетте иштеп атканда кандидаттык ишимди жактадым, андан кийин доктордук ишимди жактадым. Ошону менен бирге быйыл Россия Федерациясынан Алтай мамлекеттик университетинен гран-приге ээ болдум. Алардын чечкиндүүлүгү, таланты жана өз ишине берилгендиги, билимге, ачылыштарга умтулган ар бир кадамы адамды шыктандырат. Бул илимпоз айымдар өжөрлүк жана талыкпаган эмгек ийгиликке жеткире тургандыгынын үлгүсү. Алар бизди күн сайын шыктандырат жана биздин университетибизде эмгектенгендиги менен сыймыктанабыз. Илимге жана билимге кошкон салымыңыздар үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздердин эмгегиңиздер жана аракетиңиздер дүйнөнү жакшыртат. Сиздердин ийгиликтериңиздер жаңы жетишкендиктерге шыктандырып, изилдөөчүлөрдүн келечек муундарынын жүрөгүндө учкун болуп жансын. Урматтуу адамзаттын жарык өкүлдөрү, айымдар, эл аралык аялдар күнүндө сиздерге чын жүрөктөн бекем ден соолук, түгөнгүс энергия, жаңы кесиптик бийиктиктерди жана тайманбас идеяларыңыздын ишке ашуусун каалайбыз. Майрамыңыздар менен.